Майкл Джонсон. Мен өтө көп бул салашууну ойлондум. Экөөсү кайрадан бул салашууга чыгара алдында турат. Эми жеңе берсин Джастин Гейджи. Хорхе Масвидал. Көп жылдардан бери Дастин Порени жакшы билем. Ал менен клетка ичинде бир семья десе да болот. Бул тандоо оор болуп эсептелет негизи. Ал чыныгы мушкер духовый десе да болот. Аны тамаша катарында көрүш бул мүмкүн эмес. Мага бул эки мушкердин салашуусу жыгат. Классно. Эки мушкердин бетеши UFC кайрадан уюштуруп бергени үчүн. Бенил Дариш. Бул бетеште Джастин Гейджи жеңишке жетсе керек. Ал көп жолу көп нерселерде мотивация алды чагымда. Физик менен болгон салашуусуна чейинки сөздөрдү уксак бардыгы айтышкан физик бутарын. Бирок натыйжа Гейджиде жеңиш болду. Эң сонун версия бул Джастин Гейджи. Бул баланы оор жеңүү. Мен ушинтип эсептейм. Ислам Махачев. Бул бетеште Поре жеңишке жетет. Анын жакшы боксу бар. Гейджига каршы эмнеси бар, билбейм. Бул салышы стойкада өтөт. Генри Секудо. Джастин Гейджи Порени кантип жеңерин мен билем. Биринчи беттешинде мен болгонмун алардын. Мен ага совет берер элем Гейджиге. Колдон келишинче анын буттарына жабыш, аны башкар. Джастин Гейджи азыркы учурда башкача кайтат, айрыкча анын күрөшү эң жакшы деңгээлде. Эгер мен айткандай болсо, баары сонун болот 5 раундтук аралыгында. Чарльз Оливейра. Бул чоң уруш болот. Булар адамдардын ойлорун бура алышат. Мен бул салашууну көрөм. Мага абдан кызык бул бетешти көрүү. Сонун шоу көрсөтөрүнө ишенем. 30-жылда өтүлүшү Дастин Поре жана Джастин Гейджинин салашуусуна ойлорун уктуңар, достор, UFC мушкерлердин. Ушул нерселерге оюңарды калтыргыла, достор, пикирлерге жана видеого класс басабыз. Амандашалы, кийинки роликке чейин.